Тазартуу курулуштары кешенинде кезекти жаңгыртуу жүргүзүлүүдө. Онун негизги кезеңдеринин бири агынды сууларды биологиялык тазартуудун каупсиздигин камтамасыз этүү. Суу ресурстар маркетинг жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин башчылыгы бул маселеге көп көңүл бөлүүдө. Өкүнүчкө орай соңку убакытта орталык кәріз желисине улуу агындарды агысуу жагдайлары жиилип кетти. Бул кишенин токтоп калууна әкелүүі мүмкүн. Агынды сууларды биологиялык тазартууда және биогаз өндүрүсүндө колданылатын бактериялар улуу заттарга төзбөйдү. Өндүрүстү калпына келтирүү үчүн бир нече ай және айтарлыктай каржылык инвестициялар кажет. Тазартуу курулуштары кешенине уттуу төгүндүлөрдү түсүү маселесин шешүү үчүн Экострой проект KZ жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин мамандары тартылды. Казыркы убакытта тийиштүү жабдыктар орнатылды және сыналды. Тазартуу курулуштарынын кешенин уттуу заттардын көп тасталуунан коргоо тийиз жабдыкка тажрыйбелик өндүрүстүк сынактар жүргүзүлүүдө. Басты миндет биотазартуу технологиялык процесстеринин каупсиздигин камтамасыз этүү. Осы кезеңде кырс камерасына спектрофотомер орнатылды. Осы сезимтал курулгунун сигналдары боюнча кауптуу агындарды буруп, ысырманы автоматтуу түрдө жабуу жүргүзүлөтүн болот. Мындай технология әлемнің көптеген дамыған елдерінде сәтті қолданылады, деп атап өтті Экострой проект KZ жоопкерчилиги шектелүү сериктестигинин өкүлү.